Suun ekonomdойлук мектеп алып келесиңер, ыйлайсыңар келип. Өткөн кылымдын 70-жылдардан бери аталган калктуу пункттун мекендеген Тоймбүбү Кулмурзаева азыркы эле ырыс-турак таза сууга жетпегенине капа. Ушундан уламбы 2018-жылы жаңы түтүктөр тартыла баштаганда куруучуларга берерге ашын таппай, кайра карлык ак батасын аянган эмес. Арине анысынан майнап чыкпай, дагы эле тамчы сууга зар. Сууну мына ар кайсы жерден булактан келген сууну ташыйбыз. Балдарымды жумшайм, окууга катышат. Ой, сууну эле алдыра бересиң дейт. Суусуз жашоо жок экен. Алыстан суу ташуу көкөйүнө көк таштай тие берип, андан тажаган 5-класстын окуучусу Кадишанын айтымында ушул түшүктүн айынан мектепте эле унутулууда. Жагдай жакын арада жакшы жагына болбосо, шаарчадагы бели катылек балдар кыздарга сапаттуу билим берүү сөз жүзүндө гана кала берчүдөн. Суу кыйынчылык болуп атат, бүт убактын баары сууга кетип калат. Кээде сабакка да барбай калам суу ташып атып. Аны ушу суу чыгат деди эле, чыкпай койду. Эптеп ушуну ташып келип атабыз. Күндө дайыма ташыйбыз. Антсе суу жок болуп калат. Чай-пай, бүт нерсеге кетет экен суу. Ошон үчүн эптеп ташып келебиз. Чындыгында шаарчанын айрым турундары мындан жарым кылым мурун тартылган эски түтүктөргө кошулуу менен үйлөрүнүн ичине суу чыгарып алышкан. Бирок эскилигин кылып, 2 күндүн биринде чириктери жарылып, жарытуу деле оокат жок. Ал эми кайра казып, жамап жаскап алууга чама чак. Бир демаштын ичинде бир жерден жарылып атат. Анан техника деген жок, эч ким бербейт. Анан күрөк менен касалы десек, аябай тереңкен 2,5-3 метрге чейин чукул көмүп тур аябай. Анан нарындан чыкыртып келип мына тиякта азыр кыз жазабыз чат. Ошо жарылган жеринен баса калып эле элге жамап элге суу чыгарып берип атабыз. Бирок эми таза суу программасын бүтүрүш керек, ошого аракет кылып атабыз. Учурда жалпысын мына ушинтип зарлатып жаткан жагдайды жакшыртуу максатында 2018-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 16.507.000 сом бөлүнгөн. Тилекке каршы аны өздөштүрүү милдеттендирилген Дастан долбоордук курулуш компаниясы эл көзүнө анча-мынча иш жасамыш болушканда куйруктарын түйүшкөн. Эсептей келгенде жогорудагы сумманын 90% аталган ишкананын эсебине түшкөнү менен жалпы жумуш көлөмү 60%га гана аткарылган. Коррупция байкалган бул туурасында Нарын райондук прокуратурасына арыз жолдонгону менен алигиче же ак же көк деген жооп жок. Мындан да жаманы зар какшаган элди ошондогу мамлекет башчысы жана райондук, облустук бийлик өкүлдөрү алдап жолго салышкан. Сооронбай Жээнбекович президент кезинде 2 жолу жолуктум жеке өзүмө. Бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Андан бери аким, губернаторлордун баардыгы алмашып кетти. Президент ал жерден биринчисинде жолукканда жакшы тапшырма берген. Бирок ал кеткенден кийин эле ал көз жазымда калган. Биздин жетекчилер ага карашкан эмес. Экинчисинде мен алдап койушкан чынындачы. Айылыбызда болсо таза суу көйгөй дагы деле чоң маселе. Антсе да үмүт деген өчпөйт эмеспи? Достук айылындагылар эми жаңы бийликтегилер муктаждыктарыбызды чечип беришер дешип ишенгендер эле алар. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын району.